Сени атаңдын төрүндө карытам. Өзүмдү албаймын, эрге да бергизбеймин. Бирөөгө бере турган болсо айлыңарды кызыл кереге кылып чабам. Өзүңдү жайдагы атка мингизип барып, күн кылам деди. Кыз тайманган жок. 3 айдын ичинде экөөнүн бирин берип албасаң, мен өзүм билип кул болсо да күйөөгө чыгам. Эр болсоң кегиңди менден ал. Мен үчүн айыптуу эмес, деди кыз ордунан козголбой. 3 айдын ичинде ыктыярың менен барбасаң, түбөлүк күңдүккө кармаймын. Эсиң барда акылыңа кел, деди жигит каарданып. Күн кыла албасаң, төшү түктү жер урсун. Эрге тие албасаң, төбөсү ачык күгүрсүн. Булар экинчи сүйлөшкөн жок. Күйөө кеткенден кийин кыз бир топ күнгө тилсиз немедей болуп жүрдү. Менин кубанычым койнума батпай, кыз ошого тийбесе экен деп жүрдүм. Бир күнү кыз жатууга даярданып, жибек журкандарын толкундатып силкип жатып, бөбөгүм деди, мага жылмайып. Сен төргө, мага жакын жат. Мына бул журканды салын деп кара кашка ыпча журканды төргө таштады да, жаздыктын бирин алып, жазданып ал деди. Мен анын төшөгүнө жакын жаттым. Ичим эле кымылдайт, бирок түшүнбөймүн. Жатар менен кыз мени сураккала баштады. Сенин атаң атактуу кишиби? Кайсы жактан келгениңди билесиңби? Мында нече күндүк жол деди. Менин жүрөгүм сүйүнгөндөн ээлигип түштү. Атамдын кадырын огу бетер чоңойтуп, жана билбегенимди билемдей баштадым. Атаң элден доо алып, доого жыгылганын билесиңби деди. Билем, мен 8-деги кезимде чоң уруш чатак болуп, биздин элге 9 эрдин куну түшкөн. Менин атам ошол 9 эрдин кунун таптакыр бербей койгон. Биздин эл абдан көп жана баатыр болот. Кул доолаганды кайта айыпка жыгып, 3-9 бир кыз тартып алышкан деп калп айтып жибердин. Кыз менин калпымды түшүндү окшойт, үнүн чыгарып күлүп жиберди да. Мен сени менен качкым келет. Сен мени сүйөсүңбү? Куткарып кете аласыңбы деди. Кул өсүп калгандыктанбы, же жаштыгымданбы, төшөгүмдө жатып сүрдөдүм. Бирок тез жооп бердим. Эмне үчүн куткарбаймын? Мен да жигитмин, менин да элим бар. Мен эми бөрүдөй болуп өстүм. Элге кур кетүүнү ылайык көрбөй жүргөн элем, дедим кишисинип. Кыз дагы ачкыраак күлдү. Ал менин кур кайратымды жана кетүүгө дилгир экенимди ачык түшүнгөн болсо керек. Сен жашсың, бирок жүрөгүң эрдикиндей. Сен көркөм, сүйкүмдүү жигит болосуң. Сенде акыл да бар. Ошондой болсо да сен ойлонбойураак шашып жатасың. Чынбы деди кыз. Жок, мен ойлонуп эле чын айтып жатам. Бир кызды куткармакка эмне, дедим. Мейлиң, чын айтканың жок деп колун сунуп менин башыман сылап эркелеткендей болду. Мен 20-дагы жигиттей болук элем жана жүрөктүү элем. Мен эми сеникимин. Бирок элиңе жеткенде башым кутулганда гана сенин эркиңе өтөм. Азыр сенин каалооң аткарылбайт. Эртең менен туруп, малга барып, келген жолуңду байка. Төөлөрдүн ичинде жез буйлалуу боз инген бар. Ошону кармап, минип сууткуң деди. Кайсы инген? Абамдын тушуна байлануучу эмеспи? Ошонун өзү. Ал төөнүн желмаяны. Атам аны уурудан коркуп өзүнүн тушуна байлатат. Дайым анын кепшигенин тыңшап жатат. Сен ал төөнү 3 күнү жашырып сууткуң. Үшөөндө тең түн ортосунда туруп атамдын тушунан агытып жибер. Бирок буйласын чубалтып жибер деди. Мен эмне үчүн деп сураганым жок. Айтканымдай иштей баштадым. Биринчи агыткан күнү төө үйдөн аз эле алыстаганда кыздын атасы чыга калып аны кайта алып келип байлады. Экинчи күнү агытканымда төө узап кеткен эле. Кыздын атасы чыгып карады да кайта кирип жатты. Үчүнчү агытканымда кыздын атасы чыккан жок. Бирок эртесинде желмаянды кандай байласам да болбой бошонуп кете турган болду. Жарыкты койсул ата колдоп жүрсө керек деп сүйлөгөнүн уктум да тим болдум. Атам төө тууралуу эмне сүйлөсө мага айт деген болчу кыз. Мен бул укканымды дароо кызга сүйлөдүм. Абдан сонун. Атам алданды деди кыз. Эми эл жатар менен төөнү коктук алып барып, мына бул килемдер менен комдогуң. Мына бул журкандарды үстүнө кошо комдо деп бардыгы мага көрсөтө баштады. Кыздын атасыныкында конок болгондуктан алар өтө кеч жатышты. Жана меймандар эшикке жайланышты.
Бул көрүнүштөр биздин качышыбызга жолтоо сыяктуу болуп көрүндү. Ай батууга жакындады. Тойгон коноктор тез гана коңурукка кирди. Мен төөнү алып коктуга жөнөдүм. Төөнү тиздей салып өргөгө кирсем, кыз бирдемелерди жыйнап жаткан экен. Тез, таң атып кетпесин деди. Ал эркекче кийинип, белин курчанып жаткан эле. Килем килче менен төөнү комдоп жиберип кайта келдим. Кыз эки чоң куржунду араң сүйрөп босогодон өткөрө албай шашып жатат. Мен бирөөнү көтөрө чуркамакчы болуп, сермегенде куржун олунан былк эткен жок. Кыз күлүп жиберди. Эки колдоп тартканда араң гана сүйрөлдү. Эптеп төөгө жеткенде ого кый деди, кыз кыжырлангансып. Жаман токупсуң. Тез чеч, деди. Мен чечип жибердим. Кыз төөнү кайта комдоп, эки куржунду текчейтип артты да, сен капа болбосоң, мен алдыга минейин. Сен төөнүн сырын билбейсиң да, деди да. Мен жообумду күтпөй өзү гана мине баштады. Анткени койлордун кайсы бирлери бышкырып, буту колун керип жаткан эле. Мен дароо түшүндүм. Койдун бышкыра башташы таңдын атышынын белгиси болот. Ал минди да тез минди ап, аркандын чөлмөгүн көрсөттү. Ал чөлмөк атайын жасалган үзөңгө эле. Жайландыңбы, деди кыз. Жайландым. Мен жүрөгүм ордунда болгон жок. Айылдан узабай колго түшчүдөй көрүндүк. Бирок жайландым дегенден башка бир ооз да үн чыкканым жок. Бек олтур, коркпо, деди да, төөнү тургузуп камчылагандай болду. Мен ыргып кете жаздадым. Төөнүн буту жерге тийип баратабы же учуп баратабы, анысы билинбейт. Жер эле айлангансыйт. Жок жерден шамал жаралып, көзүмдөн жашым куюла баштады. Түлкү качырган бүркүттүн дуусундай гана добуш угулат. Ал добуш кимдики экенин адегенде ажырата албадым. Жакшы келе жатасыңбы, деп кыздын үнү чыкканда. Ооба, дедим да, күркүрөгөн добуш, урган шамал биздин илебибиз экенин биле койдум. Таң аппак атты. Айланада айыл түгүл мал да көрүнгөн жок. Кайсы жерде баратканыбызды да тааныганым жок. Күн буту атым көтөрүлүп калган кезде кыз төөнүн буйласын тарта баштады. Бирок төө токтоно албай үрккөн эмедей ээлигип көбүгүн чача баштады. Күн так төбөгө келгенче жай жүрдүк. Андан кийин канаттуудай учуп дагы жөнөдүк. Эл орунга олтурган кезде өзөн суунун боюна келип, төөнү тиздеп коюп тамактана баштадык. Баатыр жетсе, бизге эртең жетет. Андан башка киши бизди кубалабайт. Качсак кутулбайбыз. Бирок анттын аягына чыгуу керек. Качып кетүүгө болбойт. Туурабы, деди кыз. Мен тилим менен жооп кайтара алганым жок. Башымды ийкедим. Кыз жылмайып күлдү да, ал деле адам. Андагы өнөр бизде да бар. Сен коркпо. Өлсөк экөөбүз бирге өлөбүз, деди. Мен оюма келбеген ишти кыз өзү баштап, сүйүүнүн отун өзү тутантса да, менин сүйгөнүм аныкынан күчтүү сыяктуу эле. Мен аны менен өлүүдөн тартынганым жок. Кыса-кыса кучактап өпкүлөп жибердим. Эртесинде көлөкө бойдон узуныраак болгон кезде арт жактан созулган куюндун чаңы көрүндү. Тетиги чаң Баатырдын чаңы. Эми коркпо, деп кыз төөнү токтотту да текенин мүйүзүнөн жасаган саадагын алып даярдана баштады. Баатыр көз ачып жумганча жетип келди да кыйкырып: "Айберсиз, эми туткун болдуңбу?" деди. Кыз төөсүн туура тартып тура калды да, "Мен убадама жеттим. Атыңдын башын тарт, өлөсүң", деп төөнүн мойногун тээп саадагын кезеди. Бута атым да жерге келгенде ак чакырды колуна алып атайы токтоп туруп: "Өлө элегиңде менин жаныма кел. Келсең дагы күн кылам, качсаң дагы күн кылам. Ушуну ук", деди жигит. "Тил алсаң кайт. Сага менин колум барбайт. Сен менин колуман өлбө. Мен намысымды алдым", деди кыз экинчи эскертип. Жигит келүүгө намыс кылды да катуу буйрук берди: "Кел жаныма. Кел, жүгүн. Жаныңды калтырам. Түбөлүк күн кылам". Кыз эрегишке туулган эмедей: "Күн кыла албасаң, энеңди экинчи ал", деп төөнү бура тартып бастырууга киришти. Жигит ок тийген арстандай бакырып: "Өлдүң. Өлдүң. Өз балың өзүңө. Өлдүң", деди. Анын мылтыгынын оозу бизди тиктеп үңүрөйүп калган эле.
Ал ок чыгарганча кыз бура тартып мурунку калыбына келе калды да, чатаксыз кайт, менин колум сага барбайт деп үчүнчү эскертти. Кел дегенде кел, сен менин түбөлүк күңүмсүң. Баганасыңбы, жокпу? Айтканчык деп мылтыгын шыкаалатып кыздан жооп күттү. Жигиттин кайтпасына кыздын көзү жетти. Сөз менен жооп берүүнүн ордуна саадагын тартып жиберди. Машаада турган жигиттин колу ийининен чабыла түштү. Кош, тил албадың. Түбөлүк эсиңде болсун деп кыз жолго түштү. Төө каадасынча учуп жөнөдү. Жигит оң колунун сыныгына көп буйдалган жок. Сол колуна кылычын ала коюп, оозун ачып, карышкырдай качырды. Кызыл буурулдун таманы жерге тийсе тиет, тийбесе жок. Жигит кылычтын сырты менен камчыланып уруп келе жатты. Чабалекей куйруктанган саадактын огун кыз дагы учурду. Учуп келе жаткан буурулдун алдыңкы шыйрагы сыртынан чабыла түштү. Күүлөнгөн бурул токтогон жок. Бизге жете бергенде гана сүрдүктү. Ат омуроосу менен жерге тийгенде жигит жыгылбастан чуркап кетти. Анын оң колу буту сынып качкан кийиктин шыйрагындай салпактап оң жагын чапкылап жиберди. Кыз саадагын кармап тура калды да, мен антымды орундадым. Сага койгон антымды сенин эрдигиң үчүн кечтим. Намыс эркек менен ургаачка бирдей экенин көргө киргенче унутпа деп жолго түшкөн экен, деди бизге сүйлөгөн карыя. Карыя так ошол жерге келгенде чагылган жарк этип учуп өттү. Карыянын колу менен сыйда сакалын сыйпалап отурганы көрүнө калды. Карыя, сөз казнасынын капкагын эми ачтыңыз окшойт. Доул дагы эстен чыкты. Таңга дагы жакын калды. Эми кыз менен жигитти элине келтире көрүңүз дедим. Жолдоштордун бири, ай, жигит да бер экен. Кыз ченсиз укмуш экен. Эмне болор экен деди. Карыя тамагын жасап алды да, эмне болсо да укканымды айтып бүткөнүмдү көрөрсүңөр. Ал кишинин өз оосунан уксаңар, өлгөнчө унутпасаңар деди. Сиз андан бетер куду өзүңүз аралашкандай сүйлөп жатасыз, деди ыктагандардын бири. Жигит сол колу менен аттын башын кучактап, ээн талада унчукпай олтуруп калды. Кыз саадактын бир огун ала коюп, унчукпай сындырды да жолго түштү. Кыздын күчтүү касиетине мен ошондо гана түшүндүм. Созулган жел аз-аздан күчөп, ээн талааны чаң менен бүркөдү. Ким билсин, ал чаң ошол жигиттин күйүүтүнүн элесидир. Биз 3 күнү жол жүргөндөн кийин, байкачы Зарлыкжан, "На бул тоолор, силердин тоого окшошпойбу?" деди кыз. Көзүмө эң эле жылуу учурайт, бирок таамай тааныбай жатамын. Кыз бир аз жылмайып туруп, "Эмесе түштүккө кайчы өтүп кетиппиз. Тетигил Мунарык тоо, силердин элдин тоосу болуусу керек", деп төөнү ошол жакка тартты. Эртеси түшкө чейин жүрүп элден ашкан кезде, "Эркем, сүйүнчү. Бул биздин жайлоо. Мына бул белдин бөксөсүндө калың токой, андан төмөн камыш бар. Ошол токойдун башында биздин айыл болчу эле. Мен так ошол жерден туткун болдум эле. Мүмкүн азыр да ошол жердедир", дедим. "Сүйүнчүңө өзүмдү бердим. Мындан аркы бийлик өлгөнчө сенин колуңда", деди кыз. Биз белге чыга бергенде жайылган жашыл тукабага көмкөрүлгөн чыныдай аппак үйлөр көрүндү. Мен кубанган бойдон, "Мына биздики" деп бакырып жибердим. "Чынбы?" "Чын." Менин бүткөн боюм солкулдап кетти. Ал жаркырап мени тиктеди да, "Шашпа жаным. Эми айылга Кашкар арганда баралы", деди. Мен макул болдум. Айылдын бери жагындагы өзүбүздүн суу алгычка токтоп, төөнү чөгөрүп, сууга жууна баштадык. Ойногон балдардын чыңылдаган үндөрү угулуп турду. Энесинен адашкан козулар биринен сала бири маарап, үргүлөгөн кечки тынчтыкты эркине койбой жатты. Менин көңүлүм жашып, өпкөм көөдөнүмө батпай, жүрөгүм опколжой берди. "Мына, эми мен толук сеникимин, Садага", деп төбөсүндөгү чачын жазып, мага даярдаган кийимдерин кийгизди да, өзүнүн кымбат кийимдерин кие баштады. Сүттөй айдын жарыгында суйкайып көрүнгөн анын сулуу денеси менин көзүмө укмуштуу болуп көрүндү. Мен андан мурун кийиндим да анын туптунук бетинен өпкүлөп жибердим. Анын жыпардай жыты эми да мурдуман кетпейт.
Тыңшап отурган аялы анын сөзүн орой бузган жок, бирок тумшугун чүйрүп, ээрдин чыгарып, эми алжыбасаңчы деди. Карыя анын сөзүн уккан жок, сөзүн созо берди. Биз жасанганча козулардын үндөрү да жайланды, чыңгылдаган балдар да тынчыды. Эми садага сен барып аманчылыктарын билгин. Ата-энең тирүү болсо алардын моокун уңгандыр. Анан кийин мени келип ээрчитип кеткиле. Шымаланып сени менен кошо барганымда салт көтөрбөйт, деди кыз. Мен чуркап айылга жакындаганымда иттер чуулдашып, үрүп алдыман чыкты. Койчулар кыйкырып иттердин багытын улап келип мага жолугушту. Сен кимсиң? Жолоочумун. Кайда барасың? Чоронукуна. Ал киши аман эсен барбы? Чөкем бар, көзү көрбөйт, деди койчу. Кемпири барбы? Бар, төшөктөн турбайт. Жалгыз баласынын кайгысынан карып болуп калышты, деди экинчи койчу. Эмесе урдаштар, мен ошондой ээрчитип баргыла. Мен алардын жоголгон жалгызымын. Сүйүнчү чөке, сүйүнчү. Зарлыгың келди деп койчулар кыйкырган бойдон мени үйгө карай сүйрөштү. Үйдөгү кишилер чыга чуркашып, мени тегеректеп кучакташкан бойдон үйгө алып киришти. Таягын колуна алып калтаңдап күтүп турган атам менен кучакташып көрүштүм. Этек жеңиме асылып чуулдаган кишилер боруктуруп жибере жаздашты. Оглунум деген энемдин алсыз кыңылдаган үнү угулду. Жана купку болгон жүзү мага карай араң бурулду. Мен апаке деп телмирип чуркаганда анын арк колу мага карай сыналды. Бирок мен жеткиче колу төшөгүнө түштү. Экинчи анын арк колу кыймылдаган жок. Үнү да чыккан жок. Жылуусу таркайлык апамдын көкүрөгүнө ысык жашымды төктүм. Атам калтыраган бойдон: "Энең ыраазы. Энең үнүңдү укту балам", деди. Дүрбөлөң менен кубаныч менин эсимден тандырды. Иңирде чыккан ай асмандын ортосуна келгенде: "Кана балам, кантип келдиң? Кайда жүрдүң?" деди атам. Менин эсиме кыз ошондо түштү. "Атаке, аны мен жайыраак айтайын. Сизге келин алып келдим. Суу алгычта күтүп калды", дедим. Элдин бардыгы мени тегеректеп алып сууга карай чуркашты. Мен башыма суу айлантып чачкан кемпир чөйчөгүнө суу алып кошо жөнөдү. Сууга келсек, кыз да жок, төө да жок. "Кана", деди бири. "Кана", деди бирөө өзүнчө. "Үйгө жакын барып тургандыр. Корккон го", деди экинчиси мени карап. "Тигине", деди үчүнчү киши колу менен көрсөтүп. Анын көрсөткөнү булдурактап кыймылдады. Кары кишилер токтой калышты. Биз шашып чуркадык. Бизден мурунураак кеткен бирөө: "Огокуй, иш болбой калыптыр", деп тим боло калды. "Кокуй, жолборс алып таштаптыр", деп бакырды. Кыздын колу өзүнүн башын кучактаган бойдон кыймылсыз жатканы көрүнө калды. Төө чалажан болуп, узун мойнун жерге ургулап, буттарын тууратып жатыптыр. Мен кызды кучактап жыгылдым. "Мына балам, бул муңканган күү өзүм менен бирге эс алат. Эми өзүм менен бирге жатат. Күүнүн сыры ушул балам", деди. Эртесинде карыя мени ээрчитип келип, кыздын мүрзөсүн көрсөттү да: "Мына балам, кызыл ушул жерде жатат. Аны куржундарын аштырбай туруп ошол бойдон көмдүргөм. Куржунда эмне бар экенин көрдөн башка эч ким билбейт. Карачы балам, муну көр деп эч ким тааныбайт. Дүмпөйгөн гана жашыл чым. Жакында түп-түз жер болот. Мен 103-төмүн. Мен дагы жакындап баратам", деп чала билинген жашыл мүрзөгө сүйөнүп олтуруп калды. Мен ошол кишини эми да көргөнсүп турам. Кандайдыр комузун күңгүрөтүп тирүү жүргөнсүйт. Бирок ал киши кызы менен эчак сүйлөшкөндүр. Баягы баатыр менен эчак кездештикендир, деп карыя сөзүн бүтүрдү. Карыя бул аңгемесин бүткөнчө добул токтоп таң атты. Кийимдерди күнгө жайып таштап, карыянын экинчи аңгемесин тыңшадык.